Ош шаарында жайгашкан дал ушул имараттын курулушун бүгүн Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары кызыл чеке талкууга алышты. Анткени имараттын сырты жалтырак болгону менен ичи калтырак. Курулуш этабындагы анын сапатсыз экендигин далилдеген сүрөттөр дагы жарыяланды. Ижарага берилчү офис катары курулуп жаткан имарат 5 кабаттан турат. Көп жылдар бою ээнсиреп турган имараттын жакын арада курулушу жанданып, акыркы этабында турат. Коопсуздук талаптары сакталбастан сапатсыз курулуп жаткан имарат көзөмөлгө алынбагандыгын Жогорку Кеңештин депутаттары сынга алышты. Канча үй бар да монча салынып аткан. Ушул убагында токтотуп кала турган нерсеңер. Эми муну бузат мен. 5 этап салынып калган бирөөнүн мен этим. Ушул убагында билбей деле салуулган. Убагында келип тыкылдатып, деп неметип койгондо бул үй салынбай да калды. Мен деле бүгүн биринчи жолу көрдүм жана сүрөттү. Мындай кооптуу жагдайлар болуп аткандан кийин акылына чейин чыкканга аракет кылыш керек. Эми буякта бирөө көзөмөлдөш керек да аны. Биз келгичекти эмес, биз келгичекти күтпөй эле ушунун баарын көзөмөлдөп турса, анда бизге деле жеңилирээк болот эле да. Куруучулар архитектура башкармалыгынан бардык тиешелүү кагаздарды убагында алышкан. Бирок курулуштун жүрүшүндө сапат маселесине көңүл кош мамиле кылышкандыгы айтылды. Тактап айтканда, бул мыйзамсыз эмес, сапатсыз курулуш. Ал эми качествосу боюнча, сапаты боюнча бул ошол ичинде канча арматура коюлуш керек, кандай сечениеде колонналар көтөрүлүш керек. Бул ошо конструктивный часть деп коет. Ошол жерге жана мамлекеттик экспертиза өтөт, долбоор. Ал жак боюнча бизде маалымат жок. Себеби биздин өзүбүздүн процедурадан өткөндөн кийин биз калганын аралашпайбыз да. Ош шаарынын 143 жеринде көп кабаттуу имараттар курулуп жатса, аларды контролдоочу мамлекеттик органда 5 гана кызматкер эмгектенет. Мында көзөмөлдөөчүлөр физикалык жактан жетишүүсү мүмкүн эместиги айтылды. Мисалы, аталган сапатсыз курулуш боюнча дагы контролдоочу орган буга чейин текшерилгенби, жокпу, так жооп бере алган жок. Ал эми эл өкүлдөрү тиешелүү органга пайдаланууга бербестен сүрдүрүү керек деген талап коюшту. Ал боюнча бул 15 жылдан бери салынып жаткан объект болчу экен. Токтоп турган дейт. Мен толук маалыматын билбейм, мен келгениме 1 ай болду. Азыркы учурда жазып алдым, толук маалымат алып, толук кандуу ал боюнча да иш алып барабыз буюрса. Бүгүн Ош шаарында өткөн ынтымак фракциясынын депутаттарынын көчмө жыйынында сапатсыз курулуштар темасы талкууланды. Эл өкүлү Марлен Маматалиев бийик имараттардын сейсмикалык туруктуулугун милдеттүү түрдө текшерген мыйзам долбоорун сунуштап жатышкандыгын билдирди. Жаңы мыйзамга ылайык бийик кабаттуу үйлөр пайдаланууга берилгенден алдын атайын 9 балдык жер титирөөнүн күчү менен текшерген аппарат аркылуу көзөмөлдөн өтүшөт. 2 жолу ошол сейсмология боюнча мыйзам келсе, Жогорку Кеңештен тилекке каршы тебип, кабыл албай, ыргытып койгон экен. Анткени эми билесиздер, ошол депутаттардын дагы, мурдагы депутаттардын компаниялары мүмкүн жана өзүнүн бизнесин алкоолоо максатында бул мыйзамды кабыл албай койгон экен да. Эгерде убагында бул мыйзамды кабыл алып койгондо, ошол жана көрүнүштөр канчалаган үйлөрдү мүмкүн ошол үйлөр сапаттуу курулуп азыр калып калат эле. Бирок азыр да кеч эмес. Биз алып келип атабыз, биз чыгарып атабыз, буну аягына чейин чыгарабыз деп атабыз. Бир 9 этаждын проектиси болсо, аны сөзсүз түрдө бир үйүн болсо дагы, бир компаниянын үйүн биз ошол титиретип, аппарат менен 9 балга чейин титиретип, андан кийин титирегенден кийин өзүнө келсе, ошол проектти кабыл алабыз да, ошол проект менен башкаларга курганга уруксат берилет. Үйлөр текшерилет? Эми аларды жок, алар текшере албай калабыз. Анткени алар текшериш үчүн ал аппаратты орнотуш үчүн атайын крышага бир этаж куюш керек болот. Аны азыркы курулуп калган үйлөргө мүмкүнчүлүк болбойт. Фракциянын көчмө жыйыны экологиялык жана сейсмикалык коопсуздукка арналды. Мында негизинен жаңы түшкөн көп кабаттуу турак жайлардын сапаты тууралуу кеп козголду. Ошондой эле экология жаатында экинчи борбор калаада дагы таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу механизмдери тууралуу маалыматтар айтылды. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.